Жалганчы аюу. Бир кездерде айбанаттардын бардыгы бир тууган экен. Алардын бир гана энеси тарбиялоочу. Күн сайын балдарына жалкоо болбогула, уурулук кылбагыла деп акыл айтуучу. Анда балдары: "Энеке, бардыгы сиз каалагандай болот" деп жооп беришчү. Бир гана чоң курсак мамалак жердик деп өзүнчө күңкүлдөп коюучу. Буга энеси жана бир туугандары анча маани беришчү эмес. Күндөр өтө берет. Бир туугандары күн санап чоңоет. Буга алардын энеси аябай кубанат. Бардык тапканын алардын оозуна кармайт. Мындан да тезирээк чоңоюшса деп тилейт. Таттуу тамактан кийин балдарынын даң салып, кубалашып ойногонуна жетине албайт. Бир күнү адаттагыдай эле балдарына кантты санап бөлүштүрөт. Мына кызык, 2 баласына кант жетпей калды. Кант сакталуучу сандыкты кайта аңтарат. Бирок издегенин таппайт. Анан айласы кетип, өзүнө тиешелүү кантын жетпей калган балдарына бөлүп берет. Мамалак болсо билмексен болуп тултуят. Бара-бара бал жоголчу болду. Ким уурдап жүрөт? Эне бушайман болуп күйүп бышат. Мунун чоң себеби бар эле. Ал кимде ким таттууну көп жесе, анын тиши оорун жакшы билүүчү. Бул тууралуу балдарын чогултуп алып, алдан ичи жолу айтып берген. Бирок балдардын бири да таттууну уурдап жегенин мойнуна албады. Мамалак болсо мындан жыйынтык чыгарбады. Бир күнү уктабай жаткан эне балдарынын бирөө бышылдап ыйлап жатканын угуп калат. Көрсө, ал мамалак экен. Таттууну ким уурдап жүргөнүн эне дароо түшүндү. Аңгыча тиш доктур үкүнү ээрчитип, энеси келип калды. Үкү мамалактын тиштерин көрөрү менен оорунун себебин түшүндү. Чоң көздөрүн балбылдатып, башын чайкап туруп мындай дейт: "Сен таттууну көп жеген мамалак турбайсыңбы? Анын үстүнө кант жегенден кийин тиштериңди жуубайт экенсиң." Эси жок мамалак күнөөсүн мойнуна албайт. Кайрадан докторго оройлонот. Энеси мамалактын жоругуна аябай уялат. Баарынан өкүнүчтүүсү тиштерин дарылатпай качып кетиши болду. Көрсө мамалак бир гана таттууга ууру эмес, аябагандай коркок да экен. Болбосо доктурдан ким качсын? Энеси аябаган ушундай ташбоор балага доктур үкү да өтө капаланыптыр. Мамалак болсо, энем доктурга дагы алып барат деп үйүнө ошол бойдон келбей коюптур. Кийин мамалак күрсүйгөн аюу болот. Баары бир анда деле үйрөнгөн жаман адатын таштабайт. Мунун дагы бир адаты өтө сургук эле. Көзүнө көрүнгөндүн баарын жечү. Мейли эт, мейли дан, мейли чөптөрдүн тамырыбы, ага баары бир. Ал эми балдын жытын сезип калса, башка тамактарды карап да койбойт. Дароо аарылардын уюгуна кирет. Колуна тийген балдын бир тамчысын да калтырбай жеп салат. Эч качан жуулбай, түбү чиреген тиштери сай сөөгүн сыздатып ооруганда: бал жебейм, тиштеримди жууйм" деп бакырат имиш. Ал эми тишинин ооруганы басылаары менен берген убадасын унутат. Ошондуктан жалганчы да экен. Боорукер доктур үкү ушу азыр да коркок мамалакты күтүп жүрүптүр. Анын тишин сөзсүз дарылашым керек дейт экен.